андан бетер татаалдатып кетиш коркунуч турат. Мына биздин Варух, биздин эмес, Варух анклавында, биздин территорияда турган Варух анклавына тарабында өтө стратегиялык, өтө маанилүү объекттер бар бизге караштуу. Бул биринчиси жанагы анклав менен Тажикстандын основной территориясы менен ортосундагы бизге караштуу участок жер. Бул өтө маанилүү. Себеби дегенде эгер ушул жердеги участокты алдырып коюп, контролду жоготуп кое турган болсок, Баткен облусунун жарымы анклав болот дагы, Баткен облусунун жарымын жоготуп алабыз. Ачык эле территориальный потеря болот. Экинчи ошол участокты сактап турган эки пост болчу. Бириси жашыруун маалыматтар барбы? Жок, бул жашыруун эмес. Это мен бул жердеги откровенно Тажикстандын агрессиясын айткым келет. Муну бүт дүйнө жүзү билиш керек муну. Дүйнө жүзү билиш керек. Ошондуктан мен вактым кетип атат да. Ошол мен вактым токтоп. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, баарыбыз эле Баткенди барып көзүбүз менен көрүп келдик. Аердеги 3-4 күн жүрүп сүйлөшүүлөр кандай оор болгонун баарыбыз төрага сиз баш болуп көрдүңүз. Биздин ар бир сөзүбүз азыр ачык деген менен кайра эле биздин сүйлөшүүлөргө терс таасирин тийгизип атат. Ошондуктан давайте мына бул ызычуутту, бүткүчөктү Баткен боюнча сөздөрдүн баарын жабык эшик артында карасак, мамлекетке баарыбыз күйөбүз. Мамлекет баарыбызга керек. Биз өзүбүз ичара тытышып турганыбыз, аларга кандай жетип атканын баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз. Ошондуктан мен сунушум жабык артында кылсак. 5-нчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Ичара тытышуу ошол жерден башталып атат. Ичара тытышуудун демилгечилери жогорку кеңеш эмес. Же маалыматсыз отурган эл эмес. Ичара тытышуу ушул жердеги турган саясий сасыктыктан болуп атат. Эч кандай жашыруун нерсеси жок. Султанбай Айжигитовдун айтып аткан маселелери бүтүндөй керек болсо дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында ойноп жүрөт. Ошондуктан так ачык маалымат болуш керек. Эгерде эреже ушундай бекитилдиби, бул маселе аягына чыкканга чейин бул көтөрүлбөй турсун деген маселени көтөрүп чыккан аткаруу бийлиги болуп атат. Ызылдатып аткан, тызылдатып аткан аткаруу бийлиги болуп атат бүгүн. Баягы өзүн өзү мындай бир булгап алган жигит башка жакты сен булгадың дегенде эле сөз болуп атат бул маселе. Ошондуктан титиребестен, коркпостон бул маселелер керек болсо өтө чоң жогорку трибуналардан айтылды. Бирок айтылган менен кыргыз бийлигинин ортосунда эки ажырымды пайда кылды. Бирөө айтат агрессор дейт, бирөө айтат эч кандай агрессия болгон эмес дейт. Мына ошол азаматтар өздөрү тактап алсын биринчи маселени. Кошуп кала. 10 секунд. Ошондуктан мына жерде депутаттар эл менен жолугушуп келгендеки элдин пикирин айтабыз дегенде, давайте жабык эшик артында, давайте токтотолу деген маселени токтотушубуз керек Талант Мамытович. Бул жерде депутаттын өзүнүн пикири. Жашыруун эч кандай сыр жок. Тескерисинче кечигип айтып калып атабыз көпчүлүк маселелерди. Тилекке каршы ушундай. Рахмат, 4-нчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, 39-42 протокол боюнча жашыруун эчтеке болбош керек. Элге ачык маалымат берилиш керек. Баткен областынын айрыкча элине толук маалыматты беришибиз керек. Мына тажик тарап айтып атат. Эч кандай жашыруун жок деп. Ошондуктан элге маалымат берилсин. Рахмат. Рахмат, 6-нчы микрофон. Урматтуу төрага, конечно, баарыбыз бирдей укуктабыз. Биз коллегиалдуу органбыз. Сизден сураныч. Сунуш бердиби? Ошолорду добуш аркылуу чечели. Анан көпүлдөп эле мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп эле сүйлөгөндөрдүн сөзүн сүйлөбөй, ар бир депутаттын сунушун добушка коюңуз. Ошонун арты менен чечели анан. Жабык артында да сунуш бердиби? Жабык артында. Ачык деп атышабы? Значит, ошондо сунушка коюңуз. Ошондон кийин анан тең акыбал болот. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Жабык эшик артында каралуу деген сунуш келип жатат. Регламент боюнча мен добушка койгон милдеттимин. Султанбай Абдрашитов,
Купия сырлар барбы, жокпу? Эч кандай купия сыр жок бу жерде. Себеби деген мен айта турган нерсе бүт бардыгы дүйнө жүзүндө интернетте жүрөт. Эл айтып атат. Андан кийин мен эч кандай персоналийлерди бир жерде эч кандай бирөө мындай деп айткым келбейт, аны атабаймын деле. Бул мен жөн эле болуп аткан ушул эмелерди анализ кылып туруп болуп аткан иштерди. Тажикстан агрессор экенин мен азыр далилдеп беремин сиздерге. Түшүнүктүү. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, биз ушул жерден азыр добушка салып, урматтуу Айжигитов депутатты борбордук трибунага чыгарып бербедикпи? Орто жолдон эми кайра добушка коебузбу? Оозунан сөздү жулуп алабызбы? Аягына чейин айтсын, эч кандай жашыруун, эч нерсе жок деп атат. Туура, биз кечээки Баткендеги окуя боюнча жаап жашыра турган маселелер жабык бойдон көмүскөдө калып атат. Бирок биз эч ким айта элек нерсени ачыктап айткан жокпуз. Ачык болуш керек. Бүгүнкү жыйынды көрүп аткан Баткендин канга боелгон эли турат. Жондоруна жүгүн артынып башпаа негиздеп жүргөн эли көрүп атат. А биз эмне? Ушул жабык эшик артында жарманке курсун деп шайлады эле элдер. Андай эмес. Ачык болуш керек. Рахмат, урматтуу коллегалар. Парламент коллегиалдуу орган добушка коюшка милдетимин регламент боюнча туура түшүнүңүздөр. Добушка коем. Жабык эшик артында дегенде. Кое туруңуздар азыр. Кое туруңуздар. Депутат Маткеримовдун жабык эшик артында маалымат берсин деген өтүнүштү. Добушка коем, добуш бериңиздер. Сексенден жарымы, бұл 40. Ошондуктан макул 31, каршы 27, сунуш өткөн жок. Рахмат. Султан Абдырашид, келиңиз. Мен вактымды жаңылап койгулачы. Кайрадан бериле вакыт. Ошентип мен улантып кетейин. Жанагы участокты өтө стратегиялык маанилүү участокты жанагы эме кылып турган. 2 пост болчу ал жерде. Бир посттун 19-жылы алдырып таштагандар. Аны биз жакшы билебиз. Азыр эми 2-чи пост жанагы дача деген пост ошондон алдырып атабыз. Эгер буларды ала турган болсок, биз ушул участоктун контролун толугу менен жоготабыз дагы. Толугу менен сойломо жол менен кирип, ошол участокты ээлеп алганга ачыктан ачык жол берип атабыз. Экинчи маанилүү участок бул 40 деген жайлообуз бар. Ал чыгыш жагында Варуктан. Ал жерде токойлорубуз, кенен жайлоолорубуз бар. Ошол жерди коргош үчүн жанагы Булак башы деген пост коюлган болчу. Биз аны да алып коюп атабыз. Ал как раз ошол жерлерибизди сойломо жол менен алып колбоо үчүн, ошондой аракеттер болгон үчүн коюлган болчу. Ошол мына канча жылдан бери ошол сойломо биздин жерди басуу жолуну кармап турган. Азыр эми ошол жолду ачып берип атабыз. Эми дагы бербе эмебиз Керевшин деген аябай чоң дагы жайлообуз бар. Ал жерде токойлорубуз, анан тышкары Аксай сайынын башы, дарыябыздын башы ошол жерде. Ошол как раз ошол жерлерди сойломо жол менен алып койгош үчүн, ошол жол сойломо жолду жабыш үчүн ошол Тамдык деген заставаны койгон бул сөз багында. Ошол жерлерди контролго алып, ошол жерлерди алдырып койгош үчүн, ошол жерде контрол кылыш үчүн биз ошол койгончу. Азыр ал Тамдыкты да алып салдык. Значит, ошол жерлерди сойломо жол менен ээлей береттер. Эми дагы Катта Тузду айта турган болсок, Катта Туз бул Кыргызстанда нефть газы бар, кен почти жок эле. Ошол Катта Туз нефть газ бир топ запасы бар нефть газ кени бар.
ошол жерди тосушун, ошол жерге дагы тажиктер эйлейбиз деп, бүгүнкү күнгө чейин ошонун газы менен тажиктер колдонуп келатат незаконный. Ошол жерди бир жолу алып койбош үчүн ошол пост коюлган. Азыр бүгүн ал посту дагы алып атабыз. Значит, ошол биздин кенибизди басып алганга ал жерде эч ким жашабайт. Тосо турган эл жок ал жерде. Тажиктер кирип басып алышка ачыктан ачык жол ачып берип атабыз. Анан эми жанагы кече 42-чи протоколду койгондо ушул бүт посттор алынды. Ошол посттор алынганда мындай деп айттылар. Ошол посттор, оказывается, азыркы аскердик согуштардын булагы эмиш. Анан ошол эле постторду алып кала турган болсок, булагы жоголот экен дагы түбөлүккө тынчтык болот эмиш. Бул абдан чоңдай адашып атабыз да биз жолубуздан. Абдан чоң. Анан настолько поверхностный анализ, настолько простой, примитивный анализ. Буга эч ким ишенбейт. На самом деле, жанагы кагылышуулардын булагы совсем башка жакта. Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Ар түрдүү жалган жалаяктар менен жалаяктарды сүйлөп туруп мындай деп айтып атат. Биринчиси, биздин өтө терең, мына цитатасы менен айтам. Биздин өтө терең өкүнүшүбүзгө дейт, байланыштуу кыргыз тарап 1950-жылдардан бери дейт, өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Ушул күнгө чейин дейт, Кыргызстан 2110 квадратный километр ашык жерди мыйзамсыз ээлеп келет дейт. Совершенно необоснованный территориальный претензия. Биз аларга 1 метрге дан претензия койгон жокпуз ушул кеңешке. А булар 1110 квадратный километрге претензия коюп атат. Биздин Баткенде болгон эле 17.000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр, ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар. Эми экинчиси эмне деп атат? Тилекке каршы дейт, кыргыз тарап протоколдун негиздерин аткарбай жатат дейт. Же болбосо аскердик жана оор техниканы дейт, алып кетмиш болуп дейт, айылдарга катып коюшту дейт. Башкача айтканда, аскери туруктуу дислокациясында эмес дейт. Ушуга байланыштуу дейт, чек арадагы эмки кезектеги дейт, согуш кагышуулар кыргыздардын жоопкерчилигинде болот деп эсептейбиз деп атат. Мындайча айтканда, тажиктер ушул претензиясы менен дүйнөлүк коомду өздүгү эмдиги обширный агрессиясыга жол ачып атат. Дүйнөлүк коомду даярдап атат. Ачык эле даярдап атат. Ал эми манабы алардын эмеси жанагы эмеде Ятимовдун жанагы берген интервьюсунда сразу 42-чи протокол коюлду. Бул ачык эле айтып атат. Мир будет соблюдаться до тех пор, дейт, пока будет соблюдаться требования протокола 42, дейт. Ушул эле сөздү 21-жылы согуштан кийин 39-чы протоколду дагы кол койгондо ушул эле сөздү айтты. Азыр бирме-бир кайталады ушуну. Откровенная угроза военной агрессии. Бул протоколдор 39-чы протоколдан, 42-чы протоколду мыйзамсыз эмес. Себеби они подписаны под принуждением. Мажбурлап колдурду ошолго колду. Под угрозой военной агрессии, обширной, полноценной войной угроза кылып туруп койдурду. Бул деген ачык эле агрессиянын эмесин жүргүзүп ататтар. Откровенно эле. Во всеуслышание бүт бардыгы дүйнөнүн алдында айтып атат. Ошондуктан бул эмелер эмеге алып келбейт, тынчтыкка алып келбейт. Ошондуктан мен сиздерге эмнени сунуштайт элем. Берде мен биринчиден еще эме болгондо эле, биринчи согуш болгондо эле, февралда эми башталганда эле мен сунуш кылдым эле. Ушул тажик маселесине
кандай протоколдо коюлган болсо, ошол протоколду шылтоо кылып, бизге нападение кылып, провокация кылып, согушту ачкандардын ошол шылтоо кылып аткан протоколдордун бардыгын изучать этели деп комиссия түзүп. Ошолордун баарын изучать этип, ошонун системага салайт. Анан кийин ошол кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек ошол чечимдерди. Анан кийин ошол протоколдорду толугу менен жокко чыгарып салыш керек. Себеби ал протоколдор коюлмаганы менен эч кандай процессуальный жолду өткөн эмес. Ратификация болгон эмес. Ошондуктан 10го жакын протоколубуз ошол жерде висячка кылып, тажиктерге шылтоо берип атат. Биз жака агрессия кылганга. Еще ошого шылтап туруп, дүйнө жүзүн даярдап атат. Biz agresiya kılavuz. Sebebde Kırgızlar moğonday деп. Biz de agresiya kılıp atatlar. Oşonduktan, bunu men oylayım bul emeni, uşul vakatçayın komissiyanın emesi bolalek. Bir de eme bizden başka, bizden fraksiyadan başka hiç kim emesini berbedi. Uşunu kayradan canlandırıp, bardığınızlardan men soranıp ketem, uşul komissiyaga özünüzler müçörörünüzü ciberingizler. Andan çıkarı uşul protokoldordun bardığını taciklerge военный агрессия кылганга шылтоо болуп аткан протоколдордун бардыгын биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошол жокко чыгарганыбызда анан кийин бул шылтоо болбой калат. Правовой базасы болбой калат агрессия кылганда. Бизде агрессор кылганга эч кандай шылтоолор болбой калат. Ошондуктан мен ушунун бардыгын эме кылганга. Анан кийин дагы бир жолу. Мына азыр Чыңгыз айтып кетти. Качан эле обращение кылыш керек эле дүйнө жүзүгө. Sayasi bağını biz çötki berişimiz gerek. Andan çıkarı biz büt bardı dünya yüzüge janagı emesini 2110 kvadratный kilometre pретензиясы вообще не обоснованный экенini, провокационный экенini dalildep turup biz dünya yüzünün koğum küçü menen biz taciklerdi uşul pретензиясынан baş tarttırışımız gerek. Tacikler пока ушул саясыдан, расмий саясатыдан baş tartpasa соғыш бола берет. Андан тышкары ушуга таянып туруп, полномасштабный соғыш объявлять этет бизге. Себеби алар ойлоп атат, биз азыр алсызбыз деп. Кыргызстан алсыз деп. Эми дагы бир нерсе. Ондун выступлениясында биздин президентибиз так эле 91-жылдагы Минскиде, андан тышкары Алматинский соглашенияда байга эсенге түзүлүп атканда, дан кичине улантып коесуздарбы? Мен бүт эле калдым. Түзүлүп атканда ошон пунктумен конкретный жазылган, что пограничный вопростарды решать эткенде СНГ ортосунда СССРдин вагыдагы административный границаларды республика ошону эмеге алып, жетекчиге алып, ошону менен границалар чечкиле деп эме. Султан Агадович, Тошкоштон 1 минут. Ошону жетекчиликке алып 94-жылы Ельциндин эмесинде, бул менин сөзүм эмес, президенттин сөзү, Ельциндин руководствосунда кайрадан ошого кол койгондор, бардыгы. Мунун бардыгы президенттер кол койгон. И бүт бардыгы парламенттер ратификация кылган. Ошондуктан бул эң мирный, эң компромисстүү, эң тез чечиле турган жол. Ушул жол. Ушуну биз расмий саясат кылып, чегара боюнча расмий саясат кылып, ошону биз бүт бардыгыбыз мамлекетибиз ушул саясатты жылдырып, мына президенттин оонда айткан сөздөрүн колдоп туруп, ушуну саясат кылып, ошону жылдыра беришибиз керек. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурлан Самикожодо.